бир гана кальций деген минерал организмге жетишпесе 147 оору пайда болот экен. 147 оорунун алдын алгыңыз келсе, бул оны кальций минералын организмге жетиштүү кылып берип туруш керек. Чачыбыздын учунан баштап тырнагыбыздын учуна чейин биздин клеткалар кальций камтыйт. Жүрөгүңүз болобу, мээңиз болобу, тиштериңиз болобу, каныңыз болобу, сөөгүңүз болобу, сөзсүз түрдө бул минерал сөзсүз түрдө керек. Бирок организм аны вырабатывать иштетилип чыкпайт. Биз минералды сырттан алышыбыз керек. Бул минералдын дагы түрлөрү бар. Кандай түрлөрү? Мисалы кальций амалат жана кальций карбонат. Кальций карбонат обычный аптекаларда көп сатылат. Бирок азыр жетишип баштап атабыз. Аламдын, дүйнөнүн баардыгы эле алдыга жылып атат, көрүп атасыз, прогресс болуп атат. Ошондуктан кальций карбонаттын зыяндыгы боор өт бөйрөккө толугу менен сиңбей, порго отурулган үчүн боор өт бөйрөккө таш, кум болуп калып кетет. Себеби дегенде ал денеге полностью сиңбейт, организмден чыгып кете албай калып кетет экен. Ошондуктан бизде боор өт бөйрөктө ташы барлар аябай көбөйүп атат жаштар эле. Ал эми канда кандай кальций болот деп түшүнбөгөндөр араңарда болсо, каныбызда да кальций болот экен. Ал эми канда кальций жетишпесе, каныбыз сөзсүз түрдө биздин сөөктөрүбүздөн алып алат экен баягы кальцийди. Анан биздин сөөктөр ооруп, деформация болуп баштайт. Бел оору, бут оору көбөйгөн, сөөктөр какшап ооруйт, артроз, полиартрит жана ошондой эле остеопороз деген оорулар. Ал эми деним сак дегендер деле 40 жаштан баштап сөзсүз түрдө кальцийни биз норма, суточный норма берип туруш керек. Себеби дегенде 40 жаштан жогору уже биз чөгө баштайбыз. Ошол чөккөн именно кальцийдин организмге жетишпей жатат деген белги болот. Сөзсүз түрдө кальций ичиңиздер. Кальций карбонат, кальций амалаттын разницасын айтып бердим. Ал эми кальций амалатты кайдан табам десеңиздер, мага жазыңыздар. Себеби дегенде биздин Forever компаниясынын кальцийи патент алган, жана бул порго эмес, клетчаткага отургузулат. Клетчаткага отургузулган кальций организмге кетет, клетчатка полный сиңип кетет. Клетчатка бул кебек деп аталат. Кебек кыргызчасы которулганда. Кебектин пайдасы зор, жана ол сиңип кетет, ал таштарга айлана албайт. Ал эми карбонат бул пор, ал ташка айланып калат, кумга айланып калат, организмде сиңип кете албаса, чыгып кете албаса. Ошондуктан менин профилимде ссылка бар, кирсеңиздер, вами деп жазылып турат, ылдыйында англисче жирный шрифт менен, ошону бассаңыздар, WhatsApp өтөсүздөр, заказ кылсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга азыртан кам көрүңүздөр, жана балдарыңыздарга кальций берип туруңуздар. Себеби кальций биздин опора, каркас, организмибиз биздин үй болсо, сөөктөрүбүз каркас.